Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чалдырган ТВ кайгул программасы. Студияда мен Карибек Санкареев, саламатсыздарбы? Ичимдиктин айынан болгон жол кырсыктары улам кайталанууда. Бул ирет такси кызматында иштеген айдоочу спирт ичимдигин ичип алып, рулга баш бере албай кырсыкка учураган. Окуя болгон жерден кабарчыбыздын материалы. Жол кырсыгы катталганы туурасында биздин чыгармачыл топко күбөлөрдүн бири кабарлаган. Айтымдарында 7 апрель көчөсүндө көпүрөнүн үстүнө чыгып бараткан жерде эки унаа сүзүшүп, алардын биринин айдоочусу спирт ичимдигин ичип алганын божомолдошкон. Ордуна барган соң эки унаа тең эки жакты карап, айдоочулар амандыкта экенине күбө болдук. Бирок өз жолунда бараткан унааны сүзгөн айдоочу ичкен эмесин деп жатты. Кайсы машина? Тиги машинаны эмне болуп сүздүңүз? Дүнү бакып эле келатып эле повороттон. Катуулдандыкта келаттыңыз беле? Мен өзүм да бакка алтыр эмне болуп жүрмөй. Артында итим бар болчу да. Ошого алакчы эме алып атып, повороттор каралып атканын байкабай калып турдум. Спирт ичимдик ичкенсиз белеңиз? Жок. Жок дейм. Ичкенсиз? Жөлө мындай эле повороттон каралып келатып эле. Итим алакчы мына артында итим бар мына. Ошого алакчы эметип атып, байкабай калып турдум да мындай киши. Поворот кичине бургандан жаңылып эле. Volkswagen менен Lexus сүзүшкөн экен. Жол тандабас өз жолунда баратып 7 апрель көчөсүнөн бурулуп келген жеңил унаа түз эле келип урунуптур. Бул кагылышууда унаалар эле жабыркаган болбосо, бактыга жараша айдоочулар дагы жүргүнчүлөр дагы жабыркашкан эмес. Ордуна окуяны териштирүүгө тартип сакчылар чакыртылган. Экинчилери келип айдоочулардын документтерин алып, кырсыктын картасын чийишти. Анан тийиштүү кагаздарын ордунан толтуруп алган соң, от албай калган жеңил унааны жүктөп, көп жабыркабаган жол тандабасты айдатып алып, айыпыны токтотуучу жайына барышты. Ичкери унаалар киргизилген соң, жеңил унаанын айдоочусу кетип калайын деди, көчөнү көздөй сапар алып бараткан жеринен токтотулуп, кайра алып келишти. Жүрү мен салып беремиз. Алып бересиң? Жүрө. Мындан ары эки айдоочунун тең наркологияга алып барышты. Экөөнүн тең ичкен эмесин дегендерин текшерүү керек болуп, түтүкчө үйлөө тыкмасы менен текшермей болушту. Жол тандабастын айдоочусу түтүкчөнү үйлөп, спирт ичимдигин ичпегенин далилдеп, ал гана эмес баңгизатка текшерилип, андан да таза экенин көрсөттү. Ал эми жеңил унаанын айдоочусу текшерүүлөрдөн баш тартып, ичкендигин мойнуна алды. Мындай эле признай дейт. Жок, бербейсиз. Честный признай. Эмне иштегенсиз? Арашпы. Канча иштегенсиз аракка? Говори, достаточно. Признавать эту мен. Мен протокол болчу. Канча иштегенсиз? Канча иштегенсиз? Бербей төлкө иштеңиз. Кадрыңыз. Түстүрүңүз меске. Текшерүүнүн жыйынтыктарын алышкан соң баары тең жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматына барышты. Бул жактан тергөөгө өтүп, бул иш учурунда иликтенип жаткан кез. Аялдаманы автобекетке айлантып алып, элди кооптуу жагдайда калтырышкандар. Бул туурасында маалыматты нааразы шаар тургундарынын бири биздин редакцияга кабарлаган. Биздин чыгармачыл топ ордуна барып, бул көрүнүшкө күбө болуп, аялдаманы калыбына келтирүүгө жол күзөтчүлөрүн чакырган. Жибек жолу көчөсүндө эски автобекеттин маңдайындагы аялдама туурасында шаар тургундарынын бири биздин редакциябызга болжол менен бир апта мурда кайрылган. Анын кайрылуусунда бул аялдама автобекетке айланып, токмокко каттай турган такси кызматкерлеринин ордосуна айланганын айткан. Унаалар мынтип аялдаманы тегеректеп туруп алгандыктан, жарандарыбыз алгана эмес, бул аялдамадан алыс эмес мектеп жайгашкандыктан, окуучулар дагы келип ыңгайсыздыктан улам жолго чыгып маршруттук таксини же автобусту тосуп отурууга мажбур болуп келишкен.
Тартип сакчылар бул жакта көп жүрбөгөндүктөн мындай башаламандык жана ансызда күндө бир кырсык болуп жатканда ага кошул ташыл болгон кооптуу жагдай жаралгандыктан биздин чыгармачыл топ өзү барып ордуна жол күзөтчүлөрүн чакырууга аргасыз болду. Милиция 22. Саламатсыздарбы. Эски автовокзал жакта, ошо каршы жагында турат да, напротив турат остановка. Тиги Токмокко кетчү таксилер жыйылып алыптыр, элдер остановкадан жолго чыгып алып маршруткаларын тосуп атышат да. 102 кызматына бул жагдай туурасында кабарлаган соң бир экипажын жөнөтүштү. Ордуна келген тартип сакчыларга биз дагы басып бардык. Эмнегедир тартип сакчылар тартипти бузуп, кооптуу жагдай жараткан айдоочуларды кубалап гана тим болушту. Айтымдарында буга чейин аларга протоколдор толтурулган эмес. Кырынанда туруп, бир гана аялдаманы эмес, жолдун биринчи дагы, экинчи дагы каттамын тозуп алгандар тартип сакчыларды көргөн соң бат эле аялдаманы таптаза кылып кетип калышты. Муну көргөн тартип сакчылар дагы иштерин улантып, башка жакка кетип калышты. Алар кетер менен көнгөн адат калбай болуп, улам бир уна келип токтоп жатты. Жакта кишилер жолго чыгып маршрутка толуп жатат. Мынтип улам келген унаага басып барып, бул жакта токтосо болбойт экенин айтып, аялдаманы бошотуп бериңиз деп суранып, бир катар унааны кетирүүгө үлгүрдүк. Айрымдары аялдаманы бошоткондору менен жолго чыгып токтоп алып жатышты. Көпкө күттүрбөй анан чакыртпай буга чейин келип кеткен тартип сакчылар кайра келишти. Буга чейин кеткиси келбегендерди мынтип тартип сакчылар документтерин талап кылып протокол толтуруу менен гана өздөрүнө келтирилгендей болду. Буга айрымдары баш ийсе, башкалары баш ийгиси келген жок. Саламатсызбы, эжекеси? Сиз заттын алдына коюп алыпсыз, эжекеси? Я только включила аварийный. Биз жанаттан бери көрүп турабыз, эжекеси. Документтериңиз барбы? Көрсөтүп коюңуз. Айдоочу айым транспорттук каттоо күбөлүгүн берип, айдоочулук күбөлүгүн таба албай жатты. Бир топко чейин издеп жатып, таба албай үйдө калтырып койгонун айтып, паспортун берди. Тартип сакчылар анан паспорту менен протокол толтурушуп, унаасын жаңы кодекске ылайык айдоочулук көлүгү бар адам айдап кетсин деп суранышты. Эсиңерге салсак, учурдагы жоболорго ылайык айдоочунун айдоочулук көлүгүн текшерүү учурунда жок болсо, мурдагыдай айыпына токтотуучу жайына камабай протокол гана толтуруп беришет. Анан айдоочулук көлүгү бар кишиси келип, унааны алып кете берсе болот. Бул учурда айдоочу жолдошун чакырып, анысы келип көлүгүн көрсөтүп, анан айдап кетти. Азыр түз бердик, протокол түз бердик. Айдоочулук көлүгү жок экен, ошонун себебинде протокол түз бердик. Сизди чакырдык. Кишилерди ошо үмүт аткан тартып. Кишилер менен кошо. Дагы бир жол белгисине баш ийгиси келбеген айдоочу Мерседес унаасы болду. Аялдамага келип токтоп, Токмокко каттаачу киши издеп жаткан жеринен тартип сакчылар аны көздөй басып барды. Бирок тартип сакчыларды көргөн айдоочу кетип калуу аракетин көрүп, аз жерден бир буту көчөдө калган кишилери менен айдап кетейин деди. Водительское удостоверение, пожалуйста. Бул айдоочуга дагы протокол толтурулду. Буга толтурулуп бүткүчө дагы бир Мерседес үлгүсүндөгү жеңил унаа келип токтоп, айдоочусу чыгып басып кетти. Анысы келген соң гана жанына барып документтерин талап кылышты. Мынтип бул күнү шаар тургундарынын кайрылуусунун негизинде бул аялдамада кечке чейин тартип сакчылар менен биргеликте иш алып бардык. Бир катар унааларга протоколдор толтурулуп, ал эми мектеп окуучулары жана башка жөө жүргүнчүлөр коопсуз коомдук транспортторуна отуруп кетип жатышты. Тилекке каршы бул көрүнүш бул күнү гана тартип сакчылар менен иштегенде гана болуп жатты. Алар дагы биз дагы кетери менен баягы тарап кеткен, балким лицензиясы да, патенти да мынтип туруп алгандарына караганда уяты да жок айдоочулар кайра келип алганынан шек жок. Андыктан бул жана ушул сыяктуу борборубуздагы бир катар аялдамаларда күндө болбосо да улам барып текшерип, анан жөн гана кубалап тим болбостон айыбын тагып гана тартипке келтирсе болот. Антпесе маңдайында турган чоң автобекетти көрбөгөн такси кызматкерлери аялдамадагы кичинекей жол белгилерин көрбөйт экенинен шек жок. Баса, айта кетсек, бул тасманы жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгын дарегине дагы жөнөтүп протокол толтурулбай калган айдоочуларга протокол толтурулуп, анан аларга көрүлгөн чаралар туурасында расмий жооп талап кылмакчыбыз. Анткени жаза албаган тартип бузган киши кайра мунусун кайталай берери бышык.
Назарыңыздарда ыктыярчы кайгылуу рубрикасы. Эгер сиздер кылмыш окуяларынын жана тартип бузуулардын күбөсү болсоңуздар, төмөндө көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу тасмаңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Эсиңиздерге салсак, тасманы тартып жатып, өзүңүздөрдүн окуя туурасында айтып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Пожалуйста. Джип стал как раз на пешеходном переходе. Дорогу перекрыл. И все равно, где машина стоит. Вот. Как раз на дорожке перегородил дорожку. Могу жерде знак турат. Могу жерде машиналар баркабайт этип туруп алган. Гаилер иштеп атабыз дейт, гаилер иштеген жок. Мына могу Ош базардын Чүй көчөсү полностью машиналар турат. Бул жерде таксисттер. Муну карап, анан кийин штрафты көбөйтөбүз дейсиңер. Биринчи знак турганда знакка эч ким баш ийбейт экен. Знак эмне экенин билишпейт. Ушулардын баарын тең мамлекет карап, гаилер эме кылса болмок, иштесе болмок. Бул жерде мынакей остановкага туруп алган таксисттер, маршруткалар жолдун ортосунда пассажирларды түшүрүп чыгарып атат. Пробка создавать этип, муну өкмөт бийлиги кандай карайт? Мынакей встречный полосанын ар жак бетинде өтүп атышат машиналар. Бул туура эмес кылып аткандар. Мына бул жерден айдайын десең айдатышпайт. Остановка. Бул жер мына остановкада турат машина, таксисттер. Буга кичине көзөмөл карап койсоңуздар. Mana Кызылкая шаарындагы маршруттар токтой турган жер. Мындай машиналар коюп маршруттар кире албай турат. Чүй советский сум. Мынакей 875. Ой, встречкага чыгып өтүшкө туура келип атат мынакей. Оңайынан турат. Вот гаишник нарушает. МВД 241Б. Нарушил правила. Штраф.
знак турат пешеход деген. И могул жерде турат 50 деген знак. Могу автотранспорт менен жабык. Могу менен жабык турат 50 деген знак көрүнбөйт. Бияктан келатканда. Мол менин машинам, мен келат, менде антирадар бүт бар, мен ошо зона действия сити камера иштеп атат деген знак турат, бирок тиякта камера иштеп турат деген знак жок. Мол камера турат, эч кандай знагы жок. Момундай көрүп аткандай. Момундай частный припас, бул жерде эч кандай зона действия фотоаппарат иштеп атат деген знак жок. Мол частный транспортный средство менен иштеп атат. Бул частный силерге мындай немеби? Не? Жооп керекпи же? Мага жооп керек бек. Обязательно бул жерде мыйзамга чек келбейт. Машина знакты Мыйзамга чек келбесе мен жерде турабы дем. Эми укуңуз. Камеранын знагы туруш керек болчу. Мен кыргызмын. Камера деген тип жерде белги болуш керек. А болбогондон биз сотко обжаловать эткен күндө деле бул каралбайт, потому что бу жерде камера знак турат. Знакка каршы болбойм. А бул жерде фото деген эме туруш керек, препятствие. А бул жерде знак жабылып турат. Тиги машинаны алып, ошонун закон негизи. Бу жерде эч ким көргөн жок азыр. Мен көргөн жок, мен ошончу токтодум. Барып көрүп, радар 2 күндөн бери алып отур. Анан унчукпай токтогончу десем, знак жабылып тургандан келип токтодум. Камерамга знак тартып, машинаны тартып келдим азырчы. Просто мен эми жооп берсем болот? жооп бериңиз. Так. Мен сотрудник ВЕГИ. Удостоверение. Удостоверение берели элек. Эмнеге? Эмнеге удостоверение берилбей иштеп атасыз? Частный компанияга каерде удостоверение берген көргөн. Частный компания ошондо неме болсо жок, частный болгондо мен текчисен деп өткөндө мон туурабы? Эми окусаң муну. Муну. Работа при работе передвижения технических средств автоматической фотофиксации не предусмотрена. Мен машинам номеры. Путевой лист полностью соответствует. Где путевой лист? Мана путевой лист на сегодня. Февраль 6.02. 6 февраль. 6.02. Путевой лист соответствует по? На мою автомашину. За фиксацию неме жок деген вопроска ответить еттим бе? Жок. Мен анан экинчи бери кызасыз, бери ачасыз. Печать кана бул жерде? Печать, если сен иштеген болсоң, бул титульный лист деп коет. Я понимаю, титульный лист берде колу турат. Ким о Сатырбек, Ты можешь, короче, Сатыбалдиев. Я обращусь, не ошончо тартып атам мен. Так, телефонду жазып ал. Мен мага кереги жок телефонуңуз. Жок, эми сен мен сен тартып атасың да. Мен ушул негизинде эле кайрылган болду. Жок, сен ответ уккун келбей атпайбы? Мен ответ угам, сиз неме болсо. Амо эмесин бериңизчи коддорун, штрих коддорун, камеранын. Штрих кодду Карасаева 100го барсаң, бизде полностью ошол жерде неменелер бар. Бул чынында мыйзамга келбейт. Кечегине эле мен Россия Мына республиканский ГАИнин полностью, который отвечает за знак. Телефон жок сейчас. Жазып эле ал ошол. Мондай транспорт средства менен иштешип атат. Бул мыйзамга келбейт, потому что жерде 50 деген знак жабылып турат. Assalamu alaikum, урматтуу биздин мекендештер. Мынакей биз азыр улица Баялинова, жаңы аты эски аты Ленинградскийде турабыз. Ылдый жакты кара жакта эле столбаларда чырактар орнотулган. Мынакей өйдө жакта да ошондой. Именно мына магазин, ширин магазин. Ошонун тушуна столбага бир чырак коюлган эмес. Ремонтка да алып кеткен, ошондон коюлган эмес. Буну кимдер карайт, кимдер көзөмөлдөйт. Жогору жака жеткизип койсоңуздар. Мынакей автобуста машина кетип баратат. Эч кандай стоптор иштебейт. Бул машинанын жүрүп баратканы да, жүрүп токтоп турганы дагы билинбейт. Эч нерсеси көрүнбөйт мынакей. Бул машинаны токтогону да билинбейт эчтекеси. -7 градус
эшикте кар жаап жатат, суук. Айелдер мынтип стресси менен кетип барышат. Каяка шашат билбейм. Каяка шашып барышат билбейсиң да булардычы. Эдиреңдебей тынч эле айдабайсыңарбы? Өлүп баратасыңарбы? Трешняга чыгып. Чапаева көчөсү. Иш күндөрү ушака дежурный патрульдан коюп койсоңорчу. Күндө эрте менен хотя бы саат 11ге чейин. Ошого көп мээлер встречныйга чыгып барышат. Даже маршрутка кетип баратат встречный менен. Эдиреңдебей тынч эле айдашса. Саламатсыздар, мына бул Анкара көчөсү, Каражыгач жыл массив. Каражыгач 1. Бул жерде момундай остановка аялдама и могу тротуар. И мондай басып келгенде бизде бул жерде Салтанат деген тойкана бар. Көрдүңүздөр? Эми ош жердин тротуарында эл баскан жерге 4-5 машинаны тизип койгон. Биз жаңы айттык, бул машинаны койбогула, бул жерден киши өтөт да десек, биз бат эле чыгабыз, Куран окутканга келдик деп туруп, мына бул машина көрүп алыңыздар. И бул машина Жип, Мазда. И бул Мерс, Лупарик. Номерун көрүп атасыздарбы? Преске чыгарып, буларды ушинтип уяткарып, буларды налог эме төлөө, штраф төлөтүп, элди ушинтип тарбиялабасак, эч ким бизди тарбиялабайт. Көрдүңүздөр, буякта мындай Салтанат деген тойкана рестораны бар. И мына бул жерде мындай парковкалар бар. Если машиналар жакшылап келип кирсе, мындай парковкалары бар. И плюс ушу тойкана мына бул жер тротуар көрдүңүздөрбү? Анкара көчөсү. И бул жерде мына кенен жерлер бар. Бул жерге мисалы үчүн парковка кылса болот. И мына бул тротуар менен бараткан. Бул жерде мына кенен жер турат де ар жакта. Машина токтосо болот, басса болот. Бүт чоңдордун аялдары, чоңдор кылып атат ушунун баарын. Ошону карап коесуздарбы? Эсиңиздерге сала кетсем, ушул жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.